Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Тажарыңыздарда қайрадан базар жоқ каналы. Бүгін 20 сентябрь 2023 жыл. Мен сіздерге Чүй Фуча көшесінің кесілішінен бір бөлмелі сатылушы квартира көргөзмөкчүмүн. Биринчи болып келүү жолун түшүндүрөйүн. Сіздер Чүй Фучкадан бираз эле түндүктү карай жүрсөңүздөр, мынакей туғандар, бул жакта Береке Building компаниясы салган 9 кабаттуу үйдөн bir бөлмөлүү квартира сатылат. Бул үй эмес, андан кийинкиси мынакей азыркы учурда жашашат жашоочулар. Дагы эмне маалыматы? Берек Фучка көчөсү тугандар. 38 2 дареги болуп калат. Анан бул Фучка чүйдөн жана бул Фучка көчөсүнүн өзүнөн шаардын дээрлик бардык бурчтарына жүргөн маршрутка автобус троллейбустары бар экен. Жақын жерде, бұл жерде Ош базары, Молодая гвардия, бұл жағы туғандар, бұл жағында автовокзал, шылардың бары жақын болып қалады. Biraz үлгісінсіз Сарыөзен Дихан базары деле жақын екен. Так, эмне маалымат? Азыр эми кирип калган маалыматты бир чекеден берейин. Мынакей туғандар, бұл көп кабаттуу үйдүн короосу, парковкасы бұл жакта дагы. Ол эми аянтчага жайкалаттыр. Анан 9 кабаттуу үйдүн 7-чи кабатында жайгашкан курулуш компания Береке Building. Бул көп кабаттуу үйдүн стенасы кирпич жана тышкы тарабы мондай сары таш менен жасалган. Эми кирип калган маалыматты квартирага кирип берейин сиздерге тугандар. Мынакей тугандар, 7-чи этажга да чыгып келип калдым. Лифт менен чыгып эле оң тарапты карай жүрсөңүздөр, биринчи эшик бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу квартирасынын эшиги болуп калат. Мынакей бул кире бериши прихожкасы. Көріп тұрсыздар, ремонт. Жалпысынан 36-га 7 квадрат метр, почти 37 квадрат метр болуп калат. Так, андан ары. Оң тарапта киргенде тугандар, санузел, ванна, душ, ажатканасы, мынакей. Отопление газовый экен тугандар. Отопление газовый. 9 кабаттуу үйдүн 7-чи кабатында жайгашкан. Мынакей бул жагы кухнясы, газ мынакей киргизилген. Батыш тараптан терезе, бул жактан мынакей короосу кенен көрүнөт. Бул мына Фучка көчөсү тугандар. Так, дагы эмне маалыматы? Мына көрүп турсаңыздар, ремонт документтери боюнча айтсак, азыркы учурда договор долевой участия деген документи бар. Техпаспорту деле тугандар даяр болуп калыптыр. Жакын аралыкта техпаспорту деле болот. Негизинен азыркы учурда лифт иштейт. Жашоочулар дээрлик бардыгы эле жашайт тугандар. Бул үй ээси өзү деле ошол жерде жашайт экен. Мынакей бул бир бөлмөсү. Мында батыш тарабынан терезе. Көрүп турсаңыздар, ремонт. Мынакей бул жактан район кенен көрүнөт. Анан балдар мектепке тугандар бул жерде. Павловада бир гимназия, жана тегерек четте дагы Молодая гвардияда бир гимназия. Бул жакта Интергалпадо бир мектеп. Мектеп садиктер тегерек четте толтур эле бар. Мына ушундай. Так. Бул 36-га 7 болгон бир бөлмөлүү квартирабыздын баасы $40,000 сурап атыптыр квартира ээси. Андан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номерин экранга эсителдеп калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул квартира ээсине чоң жардам берген болосуздар. Ээсинин номери экранда жана описанияда жазылып турат. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүүлөр болот тугандар.